Eч качан биз компенсацияны жокко чыгарган эмеспиз. Компенсация маселеси ачык. Бирок мамлекет дагы өзүнүн белгиленген укуктарын милдеттеменин алкагында биринчи ирет жүргүзө турган иштерди жүргүзүп атабыз. Биз ошакта мыйзамсыз убагында алып калган же болбосо муниципалдык жерге чыгып кеткен нерселерди аныктап, азыр түшүндүрмөлөрдү берип атабыз. Анан компенсацияга дагы убакыты жетет. Бирок баарыңар билесиңер, компенсация жеткенде эле жанакы спекуляция башталат. Биздин оюбузча бул сотак $80,000 турат эле, $100,000 турат эле. Кантип алабыз? Каяка биз жол курабызбы же булардын жерин эле сатып алып эле жүрөбүзбү анда? Андай жок. Себептен де біз жанакы түндүк айланма жолду дагы жеке турак жайды бузуп атканда, ал жерде ипотека аркылуу дагы 29 жаранга биз ипотека аркылуу үйлөрдү бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Биз дагы издеп атабыз, биз дагы алардын укугун коргоонго аракет көрүп атабыз. Бул жерден да ушундай болот. Мына 68 билдирүү таратылган, чыңгыз айтма. Ошонун ичинен бизде 32 объект муниципалдык менчикке чыгып кеткен. Эмнеге аларды айтпайт? Ооба 36 бар, жанакында кызыл китеп убагында алган, бирок Союз учурунда 40-50 жылдарда эстеп атат, бирок анда деген жеке менчик деген болгон эмес да. Мына 99-жылы кирип атпайбы? Жаңы жер кодекси киргенден баштап жеке менчик деген маселе жаралганда. Биз дагы айтып атабыз, 70-жылы генплан болгон, барына түшүндүрмө берилген, 2006 жылы бекитилген, ал дагы улантылган, ошондой кеңейиш керек деп. Ошондуктан бир эле мындай түшүндүрмө берип койгон, биз да каршы эмеспиз. Бир дагы биздин жарандарыбыздын, Бишкек шаарынын тургундарынын менчигине кол салат тургандай оюбуз да жок, андай аракетибиз да жок. Компания эч кандай жок. Биз кимден ким ашып кететкен, көбүрөөк снос кылып кеткен жок. Эгер муниципалдык биздин шаардын кызыкчылыгына туура келе турган болсо, ошондой иштерге барып атабыз. Бул жолду кеңейтип атканда, бизде социалдык мекемелерди куруп атканда, мамлекеттик мекемелерди куруп атканда ушундай иш чараларга барып атабыз. А мындай түздөн түз бар, буза турганда оюбуз жок.